Бишкек шаарынан Талас облусуна 5 дарыгер келди. Ак халатчандар райондордогу ооруканаларда иштеп баштайт. Алардын бири тажрыйбалуу балдары хирургу Төрөбай Мураталиев. Каарманыбыз Таласка үй бүлөсү менен көчүп келди. Азыр ал жубайы менен чогуу Манас районундагы ооруканада иштеп, бул аймактагы бейтаптарга кам көрүүдө. Үй бүлөбүз менен көчүп келдик. Ошол эле замат жумушка киргизип баштады. Биз да ошо менен иштеп атабыз, мына эс ала элекпиз. Менин келинчегим да өзү медицина кызматкери болот. Ал анестезиолог, мен балдар хирург болуп иштечүмүн Бишкекте. Көп нерселерди үйрөндүк. Биз Бишкекте баягы 2 миллиондук шаарда кызмат кылчубуз. Аяқта, конечно, операция көп. Манас районунун калкка 30 миң эле кишиде. Анан эмне максат дегениңизде, бул менин кичим экеним да. Таласка келип иштеген дарыгерлерге облус бийлиги жакшы колдоо көрсөтөт. Президенттин облустагы ыйгармоктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин сунушу менен эми дарыгерлердин айлыгына кошумча дагы эмгек акы төлөнүп берилет. Ага каражат Альянс алтын өнүктүрүү фондунан бөлүнөт. Мындай чечим облустагы дарыгерлердин жетишсиздигин жоюунун бир жолу катары кабыл алынган. Бизде Талас областына келген врачтарга эми биз аракет кылдык, конечно, көбүрөөк алып келгенге биз 40 миң сомдон ай сайын төлөп беребиз деп сунуш бергенбиз. Андан сырткары жаш ординаторлар, ошо интернатураны бүтүп ординатурага ишке киришип аткан ординаторлорго ай сайын 12 миң сомдон төлөп беребиз деп. Бул врачтарга, толук кандуу иштеп аткан врачтарга 40 миң сом ай сайын, ординаторлорго 12 миң сомдон. Контрактты 3 жылга беребиз. Биринчи бысмылла дегенде 3 жылга контракт беребиз. Жергиликтүү ак халатчандардын айтымына караганда Талас облусуна дарыгерлер дээрлик келбей калган. Бирок кече жана бүгүн облуска Бишкек шаарынан 5 дарыгер жана 5 интерн келген. Алар райондордогу ооруканаларга бөлүштүрүлүп, милдеттерине киришти. Мындай көрүнүш бир аз болсо да түйшүктү жеңилдетти. Манас районунда 2 дарыгер келди. Айтматов районунда 1 дарыгер жана 1 клинический ординатор келип эмгектенип башташты. Бүгүн биздин дагы ошо облустук ооруканага 2 жаш дарыгер невропатолог адистиги боюнча эмгектенип башташты. Жана ошондой эле 4 интерн врач дагы келди. Жатакана боюнча маселе жаралбайт. Дарыгерлер жайгашып, буйруса жакынкы арада уже эмгектенип башташат. 200 баланы быйыл мед академияга тапшыртып, силердин контрактыңарды биз төлөп беребиз. Дарыгерлердин тартыштыгын жоюу максатында облус бийлиги дагы бир ыкманы колдонууда. Эрмат Жумаев Таластагы быйылкы бүтүрүүчүлөрдү чогултуп, алардын ичинен 200 абитуриентти медициналык жогорку окуу жайларга бекер окутууну сунуштаган. Окуу акысын толук төлөп берүүнү мойнуна алган. Биз демилге көтөргөнбүз, ушул өзүбүздүн алтын кеминен түшкөн каражаттын эсебинен, Альянс алтын фондунун эсебинен ушул 200 баланы окута алат. Жогорку окуу жайга ушул врач болуп чыгышсын деп, алардын контрагын төлөп берели деген демилге көтөргөнбүз биринчи. Тилекке каршы эми биз каалап аракет кылгандай 200 бала өтпөй калды мед академияга. Ал жерде ортосунан азыр бир 30га жетелеп контракт түзгөн балдарыбыз контракттарды түзүп, алардын келишими менен немелердин контракттарын төлөп беребиз. Окуусун аяктаганга чейин, интернатураны аяктаганга чейин төлөп беребиз. Анан алар келгенде уже бул жерден айлык акы алып, кадимкидей иштешет. Бирок бир шарты бар, ошо 5 жыл окууну аяктагандан кийин, ординатура бүткөндөн кийин 5 жыл врач катары ушу Талас областынын мамлекеттик ооруканаларында иштеш керек. Бүгүнкү күндө Талас облусуна дагы 165 дарыгер керек. Бул тартыштыкты жоюу үчүн президенттин облустагы ыйгармоктуу өкүлчүлүгү, саламаттыкты сактоо министрлиги жана медициналык академия менен биргеликте иш алып барууда. Башкы максаты калк саламаттыгына сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн дарыгерлердин санын көбөйтүү.